Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Азия эл аралык кинофестивалынын аткаруучу директору Джордж Шамшум жана Жогорку Кеңештин депутаты, кинорежиссер жана продюсер Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз менен жолугушту. Өкмөт башчы Кыргыз Республикасы аталган фестивалдын бирден-бир уюштуруучусу катары эсептелгендигин канааттандуу менен билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылы кинофестиваль алкагында улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата анын чыгармалары боюнча тартылган фильмдерди көрсөтүүгө өзгөчө басым жасалары кубандырат деп кинофестивалдын уюштуруучуларына дүйнөлүк фильмдердин кино рыногунда Азия аймагынын тасмалары алга жылдыруу боюнча жүргүзүп жаткан иштерине ыраазычылык билдирди өкмөт башчы. Премьер-министр белгилегендей, мындай фестивалдар бул атамекендик кинематографисттер үчүн өздөрү өз өлкөсү тууралуу дүйнөлүк деңгээлде таанытуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк болуп саналат. Кинорежиссер Садык Шернияз белгилегендей, Азия кинофестивалынын негизги идеясы Азия жана Американын киноиндустриялары ортосундагы байланыштарды жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүү болуп саналат. Азия фильм фестивалі уюштургандан кийин чынында эле Америкада аябай көңүл бура башташты Азия фильмдерине. Жылына Кыргызстан үчүн атайын күн арнайбыз, жылына Кыргызстан үчүн. Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын урматына атайын Чыңгыз Айтматовдун повесттеринин негизинде тартылган кинолордун күнү болот ал жерде. Ошол ретроспектива катары Чыңгыз Айтматовдун повестинен тартылган бир эле Кыргызстанда эмес, ошол эле Туркияда, ошол эле Россияда, башка өлкөлөрдө тартылган кинолорду көрсөтөбүз. Жолугушуунун жүрүшүндө Азия эл аралык кинофестивалынын аткаруучу директору Джордж Шамшум Кыргызстанда өткөрүлгөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу пикирин суктануу менен билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн бардык аймактарында биримдик ишеним жаратмандык өкмөттүк программасын ишке ашыруунун алкагында ишкерлерди тейлөө борборлорун түзүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө өкмөт башчыга ишкерлерди колдоо жана бул максаттарда таасирдүү механизмдерди иштеп чыгуу боюнча бирдиктүү аянтчаны түзүү багытында жасалып жаткан иштер тууралуу маалымдалды. Сейчас мы хотим в рамках реализации программы правительства создать единый центр по принципу единого окна, где молодой предприниматель может обратиться и получить весь комплекс услуг, включая там еще, мы предполагаем, будет существовать поддержка стартапов. Да? То есть это новый бизнес может получить в том числе услуги офисов, там услуги бухгалтерского учета и так далее. И не бегая по инстанциям, не ища информацию где-то в интернете, можно будет обратиться и в одном месте полностью квалифицированно, качественно получить весь комплекс услуг, которые государство обязано предоставлять бизнесу. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча өкмөт башчы баса белгилегенде, аймактарда жана бүтүндөй өлкөнү өнүктүрүү максатында ишкерлердин потенциалдын таасирдүү ишке ашыруу үчүн аларга колдоо көрсөтүү саясатынын бирдиктүү координациясын камсыздоо зарыл. Премьер-министрдин айтымында аймактарда ишкерлердин финансылык сабатсыздыгын жогорулатуу маанилүү. Бул алардын иштерин таасирдүү пландоосу жана башкаруусун өбөлгөлөйт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев инвестицияларды тартуу маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, өлкө экономикасына инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүү боюнча ишти күчтөндүрүүнү, ошондой эле инвестициялардын келүүсүнө карай тоскоолдуктарды жоюу боюнча чараларды активдештирүүнү талап кылды. Кеңешменин жүрүшүндө инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкарбек Адылбек уулу жер тилкелерин бөлүү, инфраструктурага кошуу, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын калк менен өз аракеттешүүсү сыяктуу инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда келип чыгуучу көйгөйлүү маселелерге токтолду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн инвесторлорго болгон мамилесин биз белгилеп кетебиз. Тилекке каршы ушул инвесторлор келгенде, болочок инвесторлор келгенде, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү булардан мындай талап гана сурап, талаптуу мамиледе гана болуп атышат. Мындай суроо, кандай айтсам, өнөктөштүк мамиледе эмес, мындай сураган гана, талап гана маселеде болгондуктан, бул дагы ушул болочок инвесторлордун көбүнө терс корутунду туудуруп атат да. Ошондуктан биз дагы ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мындай мамилесин оңдоого дагы биз чакырып кетет элек. Бүгүнкү тапшырмалардын негизи ушул биз иш жүргүзүп жаткан инвестициялык лоттор боюнча ишти мындан ары улантуу жана күчөтүү. Андан сырткары ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эң биринчиден ушул инвесторлорго болгон мамилени оңдоо, өнөктөштүк жакка оңдоо,
өнөктөштүк жана мүмкүнчүлүктөр боюнча сүйлөшүү. Бизде тилекке каршы ушундай фактылар бар. Келгенде биз бирдемелиги менен кайрылсак, ал демелигени жактырбай же түшүнбөгөн учурлар болот. Ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен терең жана тыгыз иштетүү. Анан бул ушул биздин сунуштап жаткан инвестициялык лот деген түшүнүктү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ишин баалоо боюнча бир мындай пункт катары ушундай бир киргизүү боюнча атай демилгени колдоду. Бул боюнча да иш жүрөт. Ал эми мисалы приоритеттүү тармактарды айта кетсек, кайсы тармактарда? Кыргыз Республикасына приоритеттүү болгон ушу айыл чарбаны кайра иштетүү, терең иштетүү, тоо кен тармагы, өндүрүш тармагы жана башка ушул жумушчу орундарын түзгөн, кошумча салыктарды алып келген тармактарга абдан катуу көңүл бурулсун деген тапшырма коюлду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегенде, инвесторлор менен натыйжалуу иш алып баруу бул аткаруу бийлик органдарынын маанилүү милдеттеринин бири. Өкмөт башчысынын айтымында, инвестициялардын келишине жана конкреттүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратуу фактылары аныкталган шартта күнөөлүү жактарга карата кылмыш жоопкерчилигине чейин катуу чаралар көрүлөт. Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта үй бүлөлүк врачтардын, жалпы практикалык врачтардын, үй бүлөлүк медайымдардын жана фельдшердик акушердик пункттардын орто медициналык кызматкерлеринин айлык акысы жогорулатылат. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош облусунун Чоң Алай районундагы Карамык жана Жекенди айылдарындагы 2 оорукананын ачылыш салтанатында билдирди. Салтанатты ачууда өкмөт башчы Чоң Алай районунун тургундарына карата Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун атынан куттуктоо сөзүн окуп, зилзала кесепетинен жабыркаган объектилерди калыбына келтирүү маселесин үзгүлтүксүз түрдө көзөмөлдөп жаткандыгын кошумчалады. Мамлекеттин берген жардамын аз дебей, элдин берген жардамын аз дебей бүтүрүп койгонуңуздарга сиздерге абдан чоң ыраазыбыз. Мындан дагы көп объектилер салынып атат азыр, билип атасыздар. Мына ушул оорукана салынып аткан объектилерге окшогондор быйыл 400төн ашык объект салынып атат республика боюнча. Ооруканалар бар, мектеп бар, маданият үйлөрү бар, клубтар бар, бала бакчалар бар. Ушулардын баардыгынын иши жүрүп атат азыр. Быйыл жылдын аягына чейин дагы 150-нү ушул жылдын жыйынтыгы менен бүтүрөбүз деп атабыз. Калганы болсо эмдиги жылы бүтүрөбүз, кээ бирлерин жаңы баштап атабыз дегенде. Мунун баары ушу ынтымагыбыз бар. Экономикабыз туруктуу өнүгүп, бизнесмендерибиз, ишкерлерибиз иштеп, мамлекеттик органдар, мамлекеттик кызматкерлер өзлөрүнүн милдетин так аткарып аткан үчүн мына ушундай жакшынакай жаңылыктар болуп, эң алыскы болгон ушу Чоң Алай районуна келип, бүгүн мынакей 4 объекттин 2 мектеп ачабыз, 2 оорукананы ачабыз. Бул Союз убагында да мындай болбосо керек, райондо 4 объект бир эле күндө ачылып, лентасы кесилип, балдарыбызга үйүн, ооруканадагы кызматкерлерибизге өзүнүн иштеген жерин дайындап берип атканыбыз. Андан соң премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2 оорукананын дарыгерлеринин иш бөлмөлөрүн жана палаталарын көрүп чыгып, дарыгер жана медициналык кызматкерлер менен маектешип, алар менен эмгек жана тиричилик шарттарын, ошондой эле алдыдагы эмгек акысын жогорулатуу маселесин талкуулады. Ош облусуна жумуш иш сапарынын алкагында өкмөт башчы Чоң Алай районунун Шибе жана Кулчу айылдарындагы орто мектептердин ачылыш салтанатына катышты. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегенде, өкмөт балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн тийиштүү шарттарды түзүүгө умтулууда. Быйык салтанатта куттуу үйдү ачып атканда жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ошону менен бирге бул иш сапарга чыгаардан мурун Сооронбай Шарипович менен ушул премьер-министр болуп турганда, ал киши мен биринчи вице-премьер болуп турганда келип, ошо кырсык болуп май айында кандай кылып проблемаларды чечебиз деп 642ден ашык үй жабыркап, социалдык объектилер жанагындай жаракат алып, жараксыз болуп турганда келип ушул жерден бир сиздер менен жолугуп, сиздердин оюңуздарды угуп, анан кеттик эле. Ошон үчүн мен биринчиден урматтуу президентибиздин атынан сиздерге ысык салам айтамын. Ынтымагы бар элде ушундай болот деп ойлойбуз. Себеби дегенде
Былтыр эми май айында болсо көп ойлогон, эми болду эми көпкө чейин чоң Алайдагы мекендештерибиздин үйү бүтпөйт, үй жайы бүтпөйт, мамлекетте акча каражат жетишпейт, социалдык объектилер, мектеп, ооруканалардын баары ушул боюнча көпкө чейин турат деген ойлор болду эле. Бирок эми мынакей мамлекетибиз бар, мамлекет башчыбыз бар, өкмөт бар. Анан эң башкысы элибиздин ынтымагы бар. Муну менен катар Мухаммедкалы Абылгазиев кошумчалагандай, көп нерсе ишине берилүү жана жоопкерчилик менен мамиле кылган мугалимдерден көз каранды. Шибе жана Кулчу айылдарынын тургундары үстүбүздөгү жылдын май айында жер титирөөнүн кесепетинен жамыркаган социалдык объекттер менен турак үйлөрдү калыбына келтирүү көрсөтүлгөн жардамы жана өзгөчө көңүл буруусу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ыраазычылык билдиришти. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жумушчу сапарынын алкагында Алай районундагы Перите-Ковал көмүр ишканасынын иши жана Жекени Шибе каналынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башы Алай районунун бир катар айылдарынын тургундарын суга суу менен камсыздаган каналдын курулушунун жүрүшүн көрүп чыкты. Мухаммедкалы Абылгазиев алдыдагы иштердин планы менен тыкыр таанышып чыккан соң аймак үчүн маанилүү ирригациялык курулуштун өз мөөнөтүндө жана сапаттуу жыйынтыкталышын камсыздоону тапшырды. Андан соң премьер-министр көмүр ишканасынын иши менен таанышты. Мында 400дөн ашуун адам иштесе, анын 4/1 бөлүгү жергиликтүү айылдардын тургундары. Кыдыруу учурунда өкмөт башчы көмүр карьерин, ишкананын инфраструктурасын көрүп чыгып, компаниянын ишмердүүлүгү жана келечектеги өндүрүштүк пландары тууралуу маалымат алып, күз-кыш жылуулук мезгилине даярдык көрүү учурунда энергетикалык жана социалдык объектилерди, ошондой эле калктын жеткиликтүү баада сапаттуу көмүр менен камсыздоо үчүн көмүр ишканасынын үзгүлтүксүз иштөөсү маанилүү экенин баса белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Ош облусуна жумушчу сапарынын алкагында Ноокат районуна караштуу 12 бел айылындагы орто мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы балдар убактылуу билим алып жатышкан чатырларды кыдырып, мектептин жамааты жана окуучулар менен маектешти. Премьер-министрге мектептин имараты тургузуу боюнча негизги курулуш иштери аяктаганы жана үстүбүздөгү жылдын этегине чейин окуу мекемеси пайдаланууга берилери тууралуу маалымдалды. Мухаммедкалы Абылгазиев мектептин курулушун суук түшкөнгө чейин аяктоону тапшырды. Ошону менен бирге премьер-министр баардык курулуш жана жасалгалоо иштеринин жогорку сапатын камсыздоону талап кылды. Жыйынтыгында өкмөт башчы окутуучулар жамаатын жана окуучуларды жаңы мектептин ачылышы менен дагы бир ирет куттуктап, аларга ийгиликтерди каалады. Ошону менен бирге ал белек катары мектепке жакын арада компьютердик жабдуулар берилерин билдирди. Өкмөт башчы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Актерек жана Курбуташ айылдарындагы 2 мектептин ачылыш салтанатына катышты. Премьер-министр өз сөзүндө белгилегендей, Кыргыз Республикасынын өкмөтү өлкө аймактарын, анын ичинде жашоо шарты оор алыскы райондорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Мен ошо силерге кайрылып кетем да. Ушунчалык нерселердин баарын салып, шартын кылып берип атсаң, балдарыбыз жакшы тарбия алып, билимдүү болуп чыкпаса, бул эмгектин кеткени да ал. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, талап кылат элем премьер-министр катары. Коллектив күчтүү болуш керек. Интернет тап келсек, балдар эле эмес, мугалимдер да билиш керек. Ошону кечинде бар даярданып, анан эртең менен келип балдарга айтып бергендей шарт болсун деп атабыз биз. Ошон үчүн коллектив өзүңөр да ойлонгула. Мындай шарт кылып берип атканда, ушу шартта иштегенге деңгээлиңер ошондой болуш керек. Билим деңгээлиңер. Тетиги 70-80 жылга алган билим азыр көбү жаңы өзгөрүп атат. Жаңы талаптар пайда болуп атат. Ошонун баарын жана интернетте үйдө отуруп алып, окуп кечинде даярданып эртең менен келип балдарга айтып бергендей шарт кылалы деп атабыз. Анан биз жанагы тууган деп бир келинибиз келиптир, анан кызыбыз келип калды, ушуга бир саат берип койчу десе, бир штаттык бирдикти 2-3кө бөлгөндөр бар. Себеби дегенде, берип койчу деп аксакал суранат, тууган суранат, бөлөсү суранат, досу суранат, аяшы суранат дегендейчи. Муну ачык айтышыбыз керек да биз. Ошентип отуруп, бир мугалим бериши сабакты 3-4кө бөлөт. 3-4 анан бир мугалимдин айлыгын бөлөт. 10 миң ала турган болсо 4кө бөлсөң 2,5 миңден алат. Анан мен айлыгым аз, айлыгыма кошкула. Ошол 1 саат, 2 саат берген мугалимден кантип бул тарбия алат? Биз ошон үчүн айтып атабыз.
бир штаттык бирдикке бир мугалим болуш керек. Ошо жана нагрузкасы деп коет. Бир мугалим ошол эсептелип чыккан тарбиялык сааттын өзүнүн көлөмүн берсе, ошого даярданса, ошого жараша анан тарбиялат, анан айлыгын да көбүрөөк алат да. Анан пенсиясы да кийин көбүрөөк болот да. Өкмөт башчы белгилегендей, айылдыктардын жашоосунун шаардагы шарттардан айырмаланбашы үчүн аймактарды өнүктүрүү концепциясында аймактардын жашоо шарттары жакшыртуу каралган. Окуучулардын ата-энелерине кайрылууда өкмөт башчы белгилегендей, чоңдор балдардын мектептен калбай, жакшы окуусуна, билимге умтулуусуна кош көңүл мамиле кылбастан өзгөчө көңүл бурушу керек. Биз талап кылып атабыз азыр. Эң жок дегенде кыргыз баласы, кыргызстандыктар 3 тилде сүйлөсүн деп атабыз. Эне тилибизди билели. Кыргыз тилинде сөзсүз сүйлөшүбүз керек. Ким болбосун. Орус тилде эми баарыбыз да билесиз, карым катнаш ошо орус тилде болуп атат. Анан технологиянын дүнүйөлүк тил бул англис тили. Англис тилинде бир балабыз 3 тилде минимум сүйлөш керек. Бишкекке барып окутабыз дегенде акыркы нерсеңер сатып барып балдардын баарын билимдүү кылгансыңар. Анын баарын унуткан жокпуз. Мен да ошондой атанын баласымын. Ошон үчүн биз балдарды, мамлекетибизди гүлдөтүп өстүрөбүз десек, келечекте балдарыбыздын баарын билимдүү кылышыбыз керек. Биздин кыргызыбызга газ, нефть тигүү жок эмес. Ал түгөнөт. Но билимдүү эл эч качан жаман жашабайт. Баардыгыбыз тең ушу билимдүү балдар чыкты, илимпоздор чыкты деген, ушу мектептен чыкты деген сыймык менен жүрө тургандай болобу. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында Гареев атындагы ботаникалык бакчада өткөн ишембилекке катышты. Ал өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери менен биргеликте ботаникалык бакчанын тиричилик таштандысынан жана куураган чөптөрдөн тазалашты. Правительство сейчас возьмется за эти. В больших городах мы обязательно создадим зоны отдыха параллельно с развитием ботанических садов и парков. 157 гектаров иметь и не иметь средств на содержание, я думаю, это нисколько. Тут надо менять управление. Ишембиликтин жүрүшүндө өкмөт башчы белгилүү эколог, биология илимдеринин директору Эмиль Шукуров жана эко-лидерлер Мария Колесникова, Жанна Залаутдинова менен жолугушту. Вот сегодня хорошо, что наша молодежь поднимает защиту экологии, чистоту городов. Поэтому мы очень благодарны. Молодежь уже понимает, что человек должен жить в симбиозе с природой. Да? Наш Кыргызстан – это действительно рай. Только мы должны уметь обращаться, восстанавливать то, что теряется. На это, наверное, при возможности нельзя жалеть и средств. Это наша обязанность уже все это приукрасить, приумножить, потом передать будущим поколениям. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегенде, өкмөт ботаникалык бакчаларды жана жаратылыш парктар сактоого багытталган демилгелерди колдойт. Должны сейчас ориентировать наш бизнес на то, чтобы они выпускали больше бумажных пакетов. Я думаю, мы должны поддержать, кто будет заниматься именно выпуском этих продуктов. И кроме этого, мы должны делать акцент на то, чтобы вот пластиковые заменили на стеклянные. Да? И если кто занимается этими вещами, мы должны потихонечку, может быть, рассмотреть вопрос по налогообложению. Это стимулировать их. Больше будет получать прибыль, если будет выпускать бумажную тару и стеклотару.